ээлешип анда Иран ири эсепте жеңишке жеткен. Ал эми болуп көрбөгөндөй чоң бир мелдешкүт турат. Борбор Азиянын Мачулко, экинчи Самандар Мураткулов, 3 Жовидон, 7 Хайдар Саттаров, 9 Мухаммадзодо дейчи мына ышкыл жаңырдак алгач жакын пастар. Тагы бир пас узатылды. Мына чечүүчү сокку дегиче штангага тийип ал. Арты көздөй дагы кайтат алыскы бурча ачык болчу дегиче өзү жолдогон сокку жыйынтыгы алгачкы голду Далер Эшенкулов Тажикстандын дарбазасына жолдоду. Муну менен Өзбекстан 1-0 эсебинде дагы алды. Жерге келгенде мына салкын кандуулук менен Өзбекстан оюнчулары өз максатына дагы жетип отурат. Биз болсо жүрүштү коргонуудан Өзбекстан оюнчулары кынтыксыз оюнду өткөрүп атты. Эсеп 1-1. Жана бул голдун автору 6 номурдагы, мен жаңылышпасам, Жавитон Хушвахтов. Өтө бир керемет стандарттык абалды ишке ашырды. Караңыздар, матч туруучунун ушул мыкты көз карандылары ийгилик жаратууга дагы ашыгат. Жана бул биз болсо байкап көрө туралы. Барган абалдан ал топту кандай паска узатат дагы көрөбүз. Борбордук бөлүккө чыгарды жана гол. Эсеп 2-1. Өзбекстан мына эми гана алдыга сурулуп чыкты. Бул беттеште дубль жасады дагы командасын 2-1 эсебинде алдыга алып чыкты. Тажикстан сайына жакын барып өз оюнду өткөрөт. Дарбаза ачык, сокку жолдойбу? Жок, бардыгын жазгыр өтүгө ашыкты. Мына ушул жерде пас жана гол. Беттештин бүтөрүнө 6 секунда калганда Өзбекстан 3-1 эсебинде алдыга чыкты. Гол киргизип бир голдук пас чыгарып берди. Ал эми голду болсо 2 номурдагы Самандар Мураткулов дарбазага жолдоп. Ар бири ийгилик жаратууга ашыгат. Убакыт соңуна келип калды. Эртерээк жолдоnuш керек болчу. Сокку дегиче мына мынтип оюн 3-1 эсебинде жыйынтыкталат ардактуу